Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Andan kiyinki da İslam'daki en жақшы amallardan salam berүүң. Taqra'us salama ala man arafta. Bilsen, tanısan, tanıvasan da salam berişin gerek. Wa man lam ta'rif. Bilgen adamına da salam ber, bilbegen adamına da salam ber. Mına ошо менен адамдардын жүрөгүндө эмне болот? İslamga ola mahabbat. Assalamu aleykum desen bazı adam yumşayt. Uruşup atkanda da assalamu aleykum, maşinеңiz bir urup alganda da assalamu aleykum dep düşün ele. Jini kelip atkан başkaça болот. Себеби салам, мен сага салам берип атам. Аллахтын тынчтыгы жана берекеси сага болсун деп кирип не кылабыз? Салам беребиз. Эми салам берүүнүн өзүнчө адептери бар. Салам бергенде капырларга ассаламу алейкум деп салам бербейбиз. Аларга эмне дейсиз? Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса саламатсызбы дейбиз. Же болсо арбаңыз деп коебуз. Жана теңирчилер жакшы көргөн сөз бар го, арбаңыз деп. Ошолорго айтып коебуз. Же болсо теңирчи менен көрүп калса ошолорго арбаңыз десең өлө сүйүнөт. Аларга ассаламу алейкум деген болбойт. Аларга Аллахтын тынчтыгы жана берекеси, рахматы болсун деп айта албайсыз. Алар өзү капыр болуп атса. Демек, саламды мусулмандарга берилет экен. Саламдын дагы адептеринен эң биринчи салам берген Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк деген хадис бар. Саламды биринчи берген адам Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк. Берген биринчи ассаламу алейкум деп биринчи салам берип кал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям киргенде дайым биринчи салам беришкен. Сахабалар дегиче ассаламу алейкум дешкен. Эми салам бергенде дагы саламдын 3 түрү бар. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ар бир нерсесине ондон сооп кошула берет. Ассаламу алейкум. Бул эмне? Аллахтын тынчтыгы жана саламы сизге болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Аллахтын рахматы, мээрими сизге болсун. Ва баракатуху. Жана Аллахтын берекеси сизге болсун деген. Бул эмне? Эң жакшы саламдашуу. Бирок бизде ушундай бир неме болуп атат, биздин куудулдар жана башка бирөөлөр жана кинолордо бирөөлөрдү шылыңдарына баракату деп жана салам бергенде жөн салам бербейсиңби дегендей кылып. Жок, бул исламдагы негизги эң исламдагы жакшы амалдардан. Аны шылдыңдабаш керек. Маанисин түшүнсөң, антип шылдыңдабай атат. Салам бергенге эч качан шылдыңдабаш керек, жаман сөз айтпаш керек. Аллахтын саламы, берекеси, рахматы сага болсун деп болсо кандай жакшы нерсе, Анан согуш болуп аткан жерде дагы ассаламу алейкум деп салам берилбейт. Палестиналыктарга, Израилга салам алейкум деп айтпайт. Же болбосо мусулман эместерге салам берилбейт. Саламдын дагы адептеринен үйгө кирип келген адам, отурган адамдар эмес, кирип келген адамдын салам бергени адепке жакыныраак. Кирип келген адам биринчи салам айтсын. Соо көп болот. Ат минип турган адам жердеге салам айтсын. Себеби ат минип турган адам жердеги мындай жөгөттөт да, үстөмдү кылбасын, биринчи саламды ошол айтсын. Ылдыйдан чыгып кетип атканга үстү жактан түшүп келаткан адам салам айтсын. Бул дагы саламдын адептеринен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да саламдын адептеринен салам бергенде пайгамбарыбыз ошол колун тартып алмайынча пайгамбарыбыз колун тартчу эмес экен. Бул адамдын ошого эhtимам, көңүл бургандыгы. Учурашканда митип учурашып койгон, бет көзүнө карап, бет жүзүнө карап анан салам берет да. Мындай болуп, жанагы көчөдөгүлөрдөй эмес, колун кармап, жүзүн кармап анан салам берилет да. Баягы колун кысып деген. Ал эми эки колдоп учурашуу исламда барбы, жокпу? Эми бул биздин салтыбызда бар. Эми кээ-биркилер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадиси бар. Bir sahabaga ilim үйрөтүп атканда, ат-тахиятты үйрөтүп атканда пайгамбарыбыздын ошонун эки колун кармап туруп, анан кийин ат-тахиятты үйрөткөн дейт. Биздин Орто Азияда эки колдоп учурашуу адептен деп айтылган. Эгер бир адеп боло турган болсо, ал исламга каршы келбей турган болсо, салам алейкум, келиңиз. Исламга каршы келбей турган болсо, аны тыюу дурус зарыл эмес. Анан дагы бир эреже бар.
адеп, ахлакка дәлил суралынбайт. Бирөөнү урматтап атсаңыз, эмне урматтап атасың? Эмне дәлилиңне пайгамбарыбыздан хадис әпке, Курандан хадис әпке деген сөз болбойт, да? Урмат, сый, адеп, ахлакта күфүрлүккө, арамдыкка алып барбай турган эле жол боло турган болсо, бардыгы дурус. Мисалы үчүн урматтап, бутун өбүп, сажда кылып ийсе арам болбойт бул. Андан башка жерлерде исламдын адептеринен боло турган нерсеге дәлил адепке дәлил суралынбайт. Адеп бул жибилли дейт, адамдын өзүнөн чыккан нерсе. Ар бир нерсе. Бирөө мисалы үчүн өзүн төмөнү алып турат. Учурашканда көкүрөгүн, колуна көкүрөгүнө коюп неме кылат. Bir жерде айтат, мынтип учурашсам, эмне колуң көкүрөгүңө коюп атасың дейт. Жөн урмат десе, аны өзбектер кылат дейт. Андай эмес, Учурашууда бардык адеп, ахлак боло бериши керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул боюнча амалдары, хадистери өтө эле көп. Салам боюнча, саламдын адептери боюнча биз кээ бирлерине гана токтолдук. Дагы эмне маселелер калды? Бул хадисти дагы имам Муслим рахматуллаху алейхи өзүнүн Сахих Муслиминде чыгарган, бул дагы муттафакун алейхи хадистерден.